Meni ошо көптөн бери ойлондурган, өзгөчө акыркы 10 жылда ойлондурган айыл элинин жашоо турмушу өзгөчө могу кредиттик компаниялар. Мына бизде жүздөгөн компаниялар бар. Айыл элине кредиттер бизде кымбат берилет. РСК банк, Айыл банктан өзлөрүнүн залогу жок, же болбосо сосмотко карыз болгондуктан кредит ала алышпайт дагы башка финансылык институттарга барышат. Алардын пайызы эсенги дагы эң жогорку. Мен айтайын дегеним, ушул өзгөчө ушул клиенттер, жумушсуздар, мугалимдер, врачтар. Мен ушул маселени Атамбаевка ушу жогорку кеңеш бардык жерде коюп жүрөм. Улуттук банк көзөмөлгө алышы керек. Улуттук банк даярлап кабыл алынган сүткорлорго каршы мыйзам сүткорлор үчүн иштеп атат да. Менин айтайын дегеним, ушул айыл элине финансылык институттар кредитти бир 20%ден ашпаган, же 25%дан ашпаган кредит берсе деп ойлоймун да. Соцфонддун системасын реформа жасаш керек. Мына врачтар, мугалимдер өмүр бою иштейт дагы. Пенсияга чыкканда 2,5 миң сом, 3 миң сом менен чыгышат. Ошолор учурда иштебегендер деле ошол акча менен чыгып калып атат. Эң негизгиси мугалимдер, врачтар эмгек акысынан дагы соцфондго төлөйт, жерге да төлөйт, ал эми пенсиясы өтө төмөн. Ушул багытка келгенде мен ушу пенсияда соцфонддо реформа жасалып, жанагы өлгөталык пенсиялардын баарын жоюш керек да. Мына соттор өздөрү илгери ушул жобону кабыл алганда өздөрү даярлап, соттор өздөрү 70 жашка чейин иштейт дагы, пенсиялары өлгөтүнө. Ошол эле кезекте жогорку кеңештин депутаттары, мына өзүңөр көрүп атасыңар, бүгүн депутат болуп келсе, эртең ал пенсиясы ушул өлгөталык пенсия болот да. Ошондуктан айыл элдердин турмушун көтөрүш үчүн булардын баардыгын тең жоюп койсо деп ойлоймун. Андан кийин эң да бир орчундуу маселе айыл элине кызмат көрсөтүүнү инвентаризациядан өткөрүш керек. Буга кошумча акчанын кереги жок. Мисалы бир эле мисалды айтайын, мамлекеттик каттоо кызматында үйүн, мына биздин кыргыздарда жаман адат бар, сатаарда же бир керек болуп кредит аларда оформить этет. Үйдү 2,5 миң сомдон 6 миң сомго чейин оформить этишет. Жерди дагы мындан да кымбат да. Бир справканы 200 сомдон берет. Анан буларды ким бекитип берген? Антимонопольный комитет деле мындай жарыктылуу элдин көз карашында иштеген жери жок. Ошондуктан ушул бийликке ушул маселелерди коюп келем. Мен айылдык кеңешке дагы өзүмдүн кандидатурамды коюп атам. Ошондо ушул маселени дагы уланта бермекчимин. Жакында жогорку кеңеште, конференцияда да айттым. Эгерде депутат болуп калсам, ушул элдин атынан бул маселелерди мындан да курч мүнөздө кое бермекчимин.